Ысык Көл облусунун аймагында социалдык маанидеги курулуштардын иши бүгүнкү күндө уланууда. Балыкчы шаардык укук коргоо органдарынын координациялык кеңешмеси өткөрүлдү. Бүтүрүүчү класстын окуучулары үчүн окуу жайларда ачык эшик күндөр өткөрүлүп баштады. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырабыз. Студияда Жанара Алмазбекова, саламатсыздарбы? Бүгүнкү 28 апрелде президент Садыр Жапаров кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууларда курман болгон жарандарды эскерүүгө байланыштуу кайрылуу кылды. 2021 жылдын апрель айында, 2022 жылдын сентябрь айында кыргыз-тажик чек арасында каргашалуу окуялар катталган. Кагылышуунун кесепеттерин жоюу максатында президенттин 2 жарлыгы чыккан. Аларга ылайык жарандардын талкаланган турак жайларын калыбына келтирүүгө мамлекеттин бюджетинен 1 миллиард 385 миллион 670 миң сом бөлүнүп берилгени кабарланган. Президент биринчи жолку кагылышуудан кийин мамлекет чыйралып, чек ара коопсуздугун бекемдөө максатында кечиктирилгис чараларды кабыл алган белгиледи. Ошондой эле аскерлердин жана ички иштер кызматкерлеринин, айрыкча Баткенде кызмат өтөгөндөрдүн айлык маяналары көтөрүлгөнүн кошумчалады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ташкент шаарына жасаган сапарынын алкагында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев катышкан 2-чи Ташкент эл аралык инвестициялык форумуна барды. Дүйнөнүн 70 өлкөсүнөн 2500дөй адам келген форумда Акылбек Жапаров да баяндама жасады. Ал Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун куруу боюнча стратегиялык долбоорду ишке ашыруу аймактык транспорттук туңгуюктан алып чыгып 4 миллиардка жакын адамды байланыштырарын белгиледи. Ошондой эле Азиядан Түркия аркылуу Европага жакынкы чыгыш аймагы, Иран, Перс булуңунун өлкөлөрү жана Түндүк Африкага жүк ташуу географиясын кеңейтерин кошумчалады. Саламаттыкты сактоо министрлиги жана М-банк милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин онлайн сатып алуу боюнча жаңы кызматын ишке киргизди. Ведомстводан билдиришкендей, эми милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин үй-бүлөлүк медициналык борборлордон жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бөлүмдөрүнөн гана эмес, М-банк мобилдик тиркемесин колдонуу менен да сатып алса болот. Милдеттүү медициналык камсыздандырылган жарандарга амбулатордук деңгээлде бир катар кошумча жеңилдиктерди. Анын ичинде кошумча лабораториялык жана диагностикалык изилдөөлөргө, медициналык инъекцияларга, физиотерапияга жана дары-дармектерге жеңилдиктерди берет. Эскерте кетсек, 11 негизги акысыз медициналык кызматтардан жана изилдөөлөрдөн тышкаркы милдеттүү медициналык камсыздандыруу полиси бир катар кошумча жеңилдиктерди берет. Тактап айтканда, кошумча лабораториялык диагностикалык изилдөөлөргө 100% арзандатуу укугу. Бул кошумча чыгымсыз керектүү анализдерди жана экспертизаларды жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Каракол шаарында 5 бала бакчаны оңдоп түзөө жана айрымдарын жаңыдан куруу иштери жүрүүдө. Шаар аймагындагы номер 7, 12 бала бакчалар эскилиги жетип, жараксыз абалга келген. Учурда бул 2 имарат жаңыдан курулууда. Курулуш иштерин каржылоо республикалык бюджеттин эсебинен болуп, 2 бакча тең 120 орунга ылайыкталган. Ал эми электротехникалык заводдун менчиктештирилген имараты кайтарып алынып, азыркы тапта капиталдык ремонттон өтүүдө. Ошондой эле шаардык соттун мурдагы имараты оңдоп түзөөдөн өтүп, кайрадан бала бакча катары ишке берилмекчи. Каракол шаарындагы номер 12 бала бакчасынын курулуш иштери жаз алды менен башталган. Бүгүнкү күндө алгачкы жумуштары аягына чыгып калды. Жергиликтүү бийлик жана билим берүү тармагынын өкүлдөрү курулуш иштери менен таанышып, капсула салынды. Жаңы бала бакчаны куруу үчүн тендер өткөрүлүп, бийик КЖ жоопкерчилиги чектелген коому иш жүргүзүп жатат. Тендердин договору боюнча биздики жылдын аягына чейин, декабрга чейин каралган. Бирок бизден суранып атышат, сентябрга чейин бүтүрүп бергиле. Ошол эгер акча каражатты өзүбүз көтөрүп турса, бүтүрүп бергенге аракет кылабыз. Сапаттуу, баары жакшы кылганга. Бул жаңы салынып жаткан бала бакча 2 кабаттуу, 120 орунга ылайыкталган. Ал эми республикалык бюджеттен 69 миллион сом бөлүнүп берилген. Бул иш 2022 жылдын аягында
жыл аягында биз баштадык. Ага чейин ошол бул жердеги эски имараттын авариялык акыбалга келген. Биздер МЧС менен ошо архитектурада заключениясын чыгарып берген. Бул бала бакчаны киргизбегиле, бул авариялык абалда деп. Жакынкы жайгашкан бала бакчаларга этап кылып бөлүп балдарды чачыраттык. Булар эми убактылуу быйыл Кудайым буйрса бүтсө, мынакей 1 айдан кийин булар каникулга тарайт. Ошо 3 айдын ичинде кызуу иштерин баарын жүргүзүп алсак, анан жаңы окуу жайына беребиз деген үмүттөбүз. Ал эми номер 7 бала бакчанын курулуш ишин Маек строй жоопкерчилиги чектелген коому куруп жатат. Буга республикалык бюджеттен 74 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Бул бакчадагы 120 орунду. Бүгүнкү күндө мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин курулуш иштери тыкыр көзөмөлдөнүп, күз айлары менен бүткөрүү пландалууда. Каракол шаарынын депутаттары, жалпы депутаттары баардыгыбыз ошо бөлүнгөн республикалык бюджеттен бөлүнгөн акчаны, жергиликтүү бюджеттин акчасын ошо Каракол шаарына элге ушундай соц объектилерди, жолдорду жана башка курулуш иштерине баарын өз багыты менен түз которуп, ошону туура багытта иштөөсүнө биз чоң көзөмөл жүргүзүп атабыз Каракол шаарынын кеңешинин депутаттары. Эске сала кетсек, Каракол шаарында үстүбүздөгү жыл менен жалпы 5 бала бакча ишке берилет. Анын ичинен 2 бала бакча жараксыз деп табылып, курулуш иштери жүрүүдө. Айрымдары оңдоп түзөдөн өткөрүлүп жатат. Мындан сырткары шаардагы номер 11 мектеп гимназиясынын 2 корпусунда курулуш иштери жүрүп, пайдаланууга берүү мерчемделген. Ал эми бүгүнкү күндө шаар аймагында 15 бала бакча өз ишин жүргүзүп келет. Жанара Алмазбекова, Нурден Урманбетов, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары. Ысык Көл облусунун аймагында социалдык маанидеги курулуштардын иши бүгүнкү күндө уланууда. Облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын карамагында бул жылы жалпы 33 объектиде курулуш монтаждоо жумуштары жүргүзүлдү. 14 мектеп, бир канча бала бакчанын курулушу жүрүп жатат. Кененирээк Жазгүл Сатаеванын материалы. Социалдык курулуштардын санын көбөйтүү колго алынып, учурда облус аймагында бир катар мектеп, бала бакчалардын курулушу жүрүүдө. Алардын айрымдары бүткөрүлүп, четинен пайдаланууга берилип жатат. Алсак Жаркынбаев айылында 225 орунду мектеп ишке кирди. Ага жанаша салынган спорт залдын курулушу уланууда. Спорт залы абдан чоң. Мындай мектептерде жок. Ушул эле бул 520 квадрат, 18-30га ошондой долбоорлор ошондой болгон, ошону менен салып жатабыз. 37 миллион турат. Эми быйыл ойлоп атабыз, быйыл негизи календардын план боюнча ноябрда берилиш керек эле. Биз ушу август менен бүтүрсөкпү дегендей кылып атабыз. Анткени финансирование жакшы быйыл, акча каражатын жакшы бөлүп берип атат. 225 орундук мектеп былтыр ноябрь айында пайдаланууга берилген. Заманбап шарттар менен курулуп, азыркы тапта окуучулар жаркыраган жаңы жана жылуу мектепте билим алып жатышат. Мектеп бардык тиешелүү стандарттар менен курулган. Биз ушул жаңы мектепке киргенибизге аз эле убакыт болду. 2022 жылдын 24 ноябрында ачылыш жасап кирдик. Ошондон бери биздин башыбыздан бактылуу күндөр өтүп атат деп айтсам болот. Себеби мектебибиз абдан жарык, жылуу, бардык шарттары бар. 8 класс кабинет бар. Андан тышкары бул ушул чөлкөмдө мындай биздикинде ашкана жок деп айтып атышат. Адистер абдан сонун ашканабыз бар. Кышы бою бир да көйгөй болгон жок. Мектептин 2 кабатына тең ажатканабызда орнотулган, балдар кирип чыгып абдан жакшы шарттар түзүлүп, мугалимдер дагы, окуучулар дагы мындай иштегенге, окуганга абдан жакшы стимул алып жатышат деп жаңылышпаймын. Ошондой эле Кожо Яар айылындагы толук бүтпөй калган мектепте да курулуш иштери жүрүүдө. Анда бир канча аянтчага ылайыкталган жер төлөөсү жасалып, иш кызуу жүрүп жатат. Бул аймак келечекте окуучулардын кошумча сабактарын даярдоо бөлмөлөрү болот. Жер төлөө да долбоор менен заманбап шарттар менен жасалат. Жарым бүтпөй калган. Ошондон 14 жылдан кийин кайра мына былтыр быйыл акчасы бөлүнүп атат. Могу ичиндеги 2 этажын бүтүрдүк. Андан жер төлөөсүнө киришип атабыз. Эми суусун алып келебиз, водопроводдордун. Суусун киргизебиз. Андан башка мектептин бүтпөй калган 8 бөлмөсү толук жасалып бүттү. Чоң конокторду тозуу залы ремонттолду. Класстык бөлмөлөр эмеректер менен жабдылды. Кожо Яар айылындагы жалпы билим берүү мектебинде учурда 2 нөөмөт менен 450 окуучу билим алууда. Мына бүт мебелдерибиздин баары келди. Ичине эми өзүбүз бүт жасалгасын баарын жасап атабыз.
чоң класстар болду, жарык болду. Жылуулугубуз дагы абдан жакшы да, кышкысындагы көрдүк, жылуулугу абдан жакшы болот экен. Эми бул 8 бөлмөнүн ар бирине бирден кабинет, автордук класс деп коюп атабыз. Мисалы үчүн бул жерде Сейдматов молдо санатындагы химия кабинети, тарых кабинети, физика кабинети, биология кабинети, ошондой эле музыка кабинети кылып ар бир бөлмөнү кабинеттерге бөлүп алдык. Белгилей кетсек, Ысык-Көл облусунда азыркы тапта жалпы 14 мектеп, бир канча бала бакча курулуп жатат. Быйыл 4 мектептин курулушу аяктап калат. Балдардын билим алуусуна карата көрүлүп жаткан мындай камкордук мамлекеттин колдоосу менен ишке ашууда. Жол кыймылынын коопсуздугу жарандардын бакуаттыгын камсыздап, өлкөдөгү социалдык, экономикалык жана демографиялык маселелерди алдын алат. Акыркы жылдары Кыргызстанда оор кесепеттерге алып келген жол транспорт кырсыктары күн санап өсүүдө. Мындай жагдайды алдын алууга карата Балыкчы шаардык прокуратурасынын демилгеси боюнча Балыкчы шаардык укук коргоо органдарынын координациялык кеңешмеси өттү. Мында жол коопсуздугун алдын алуу жана жол эрежелери боюнча белгилерди коюу маселеси каралды. Өткөн жылы шаар аймагынан жол кырсыгынын кесепетинен курман болгондордун саны 8 болсо, быйыл 7 адамды түзөт. Өлкө аймагында оор кесепеттерге алып келген жол транспорт кырсыгынын өсүшү олуттуу бойдон калууда. Жол кырсыктарын болтурбоо, азайтуу үчүн түшүндүрүү иштери байма-бай жүргүзүлүп келет. Бул жолу Балыкчы шаардык прокуратурасынын демилгеси менен жол коопсуздугун алдын алуу багытында координациялык кеңешме өткөрүлдү. 9 жолдун тобу Балыкчы шаары болгондуктан сезон келатат, жана башка маселелер, жайкысында келетүүчү коноктордун алдын алуу максатында бүгүн ушу жол коопсуздугу боюнча иш-чара өткөрдүк. Жол коопсуздугун алдын алуу максатында кандай бир алгылыктуу иштерди алып барсак болот, кандай иштерди жандандырсак ушу жол коопсуздугун азайтабыз деген максаттар болду. Бул жерде чындыгында жакшы маселелер көтөрүлүп, ылдамдыктуу азайтуу белгилерин шаардын ичинде жүргүзүлгөн анализдин негизинде коюу маселелери көтөрүлүп, алардын баары жеринде чечилди. Мында жол коопсуздугун алдын алуу жана жол коопсуздук иштерин уюштуруу боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берилди. Белгилей кетсек, өткөн жылы шаар аймагында жол кырсыгынын кесепетинен курман болгондордун саны 8 болсо, быйыл 7 адамды түзөт. Буга чейин шаар аймагындагы 10 жерге жол белгилерин коюу маселеси каралып, 5 даана жол белгиси алынып орнотулган. Бул жерде ар бир жетекчилердин ар бир өзүнүн багыты боюнча докладдар угулду, жана ошондой эле көйгөйлүү маселелер да талкууланды. Бүгүнкү күндө Балыкчы прокуратурасы тарабынан бул багытта көзөмөл жүргүзүлүп жатат. Жана ушу Балыкчы шаарынын жанагындай көп жол кырсыктары катталуучу жерлерге жанагындай лежачий полицейский деген дейби орусча айтканда, жана ошондой жол чырактарын орнотуу жактары тапшырылды. Жана ошондой эле Балыкчы шаары боюнча кайсы жерде жол кырсыктары көп катталат, ошол жерлердин картасын иштеп чыгуу, анализдөө тапшырылды. Кызматтык жана нөөмөттүк автоунааны мамлекеттик органдын кызматкерлери кызматтык милдеттерин түздөн түз аткарууга байланышпаган максаттарга, анын ичинде дем алыш күндөрү, жумуштан тышкары убакта мамлекеттик органдардын жетекчилеринин үй бүлө мүчөлөрүн тейлөө үчүн колдонбоого тийиш экени баса белгиленди. Ошондой эле жол транспорт кырсыктарын болтурбоо жана алдын алууда айдоочуларды окутуп даярдоочу автомектептерде билим берүүнүн сапатын жогорулатуу маселеси каралды. Айнура Достукбекова, Асталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Ысык-Көл жаңылыктары. Ысык-Көл облустук билим берүү институту милиция кызматкерлери менен биргеликте жыл сайын милициянын жаш жардамчылары сынагын өткөрүп келишет. Бул жолу облустук деңгээлде өткөрүлүп, ага 5 район жана 2 шаардан бардыгы 7 команда катышты. Ар бир команда катарда марш басуу, патриоттук ырларды ырдоо жана атайын чыгарган Дубал гезиттерин жактоо тапшырмаларын аткарышты. Облустук деңгээлде өткөн сынактын жүрүшү туурасында кабарчыбыз Мерим Усубакунованын материалы. Облустук деңгээлде милициянын жаш жардамчылары сынагы өткөрүлүп, ага 5 район жана 2 шаардын командалары катышты. Алгач сынактын биринчи туру райондогу мектептер арасында өткөн. Бул кароо сынактын негизги максаты окуучулар арасында укук бузууларды алдын алуу, зордук зомбулуктарды болтурбоо жана окуучуларды эртеңки келечекке тарбиялоо болуп саналат. Ысык-Көл облустук билим берүү институту менен биргеликте, ошо милиция кызматкерлери менен биргеликте, ошо көп жылдан бери ушул милициянын жаш жардамчылары конкурсу кароо сынагы өткөрүлүп келет. Бул пандемия убагында 2 жылга токтоп калган, быйылкы жылы кайрадан ошол жандандырылып,
Бүгүнкү күндө область боюнча ошол 5 район 2 шаардын командалары 8-11 класстын окуучулары бүгүнкү күндө келип ошол конкурска катышып отурушат. Сынактын жүрүшүндө командалар катарда марш басуу, патриоттук ырларды ырдоо жана атайын чыгарган дубал гезиттерин жактоо тапшырмаларын аткарышты. Алардын даярдыктарына атайын түзүлгөн калыстар тобунун мүчөлөрү баа беришип, мыктыларын аныкташты. Сынактын жобосунда бекитилген бул деген ушул саптык жүрүш, андан кийин билим берүү мекемелеринде ушул милициянын жаш жардамчылары жасаган алдын алуу иштери боюнча стен газеталарын жактоо, ошо менен алдын алуу, балдар арасында алдын алуу, мисал келтирсем, рекетке каршы, жанакындай зордук зомбулукка каршы, пикир келишпестикке каршы ар кандай ушундай балдар арасында болгон укук бузууларды алдын алуу боюнча жеринде жүргүзгөн иштер боюнча өздөрүнүн иштерин жактайт. Анан ошо менен биргеликте атайын тасмаларды көрсөтүшөт. Ошондой эле ошол милициянын жаш достору биздеги жанакы атайын курал жарактарды чачуу жана жыйноо боюнча дагы бири-бири менен күч сынашышат. Облустук деңгээлде өткөн милициянын жаш жардамчылары сынагынын жыйынтыгында 1-орунду Ак Суу районунун Мурат Калиев атындагы орто мектебинин командасы, ал эми 2-орунду Түп районунун Салих Исмаев атындагы орто мектебинин командасы, ал эми 3-орунду Жети Күз районунун Бейшембек Үкүев атындагы орто мектебинин командасы ээ болду. Бул сынактан 1-орун алган команда республикалык деңгээлде өтө турчу сынакка жолдомо алышты. Мир Мусуббакунов, Алтынбек Исаев, Мадина Абакирова, Каракол шаарынан. Бүтүрүүчү класстын окуучулары үчүн окуу жайларда ачык эшик күндөрү өткөрүлүп баштады. Каракол шаарындагы номер 2 кесиптик окуу жайында мектеп окуучулары үчүн ачык эшик күнү уюштурулду. Ага кесип тандоого багыт алуу үчүн Каракол шаарындагы 11 жалпы билим берүү мектептеринин 9-10-11 классынын окуучулары катышты. Алар кесиптик окуу жайлардын бардык бөлүмдөрү менен таанышып чыгышты. Кененирээк кийинки материал. Кесиптик окуу жайында чаштарач, тигүүчү, ашпозчу, сантехник, ширетүүчү, фермер жана башка көптөгөн күнүмдүк турмушка керектүү факультеттер бар. Окуучулар мына ушул бөлүмдөрдүн баарында болуп таанышып чыгышты. Окуу жай 12 тармак боюнча балдарга билим берет. Көбүн эсе бул кесиптик окуу жайда 9-классты аяктаган окуучулар келип, өз билимдерин жогорулатып, бир кесиптин ээси болушат. Мектеп окуучуларынын 9-11 класстарынын окуучуларын чакырып алып, аларга кесипке багыт берип жаткан учурубуз. Анткени бүгүнкү күндө мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн алдында койгон максаттары же 9-класстан кийин билим алып, кесип алып, кесибимди улантсамбы деген ойлор туулуп атат. 11-класстын окуучулары дагы кесип алып, жакшынакай Кыргызстандын бир экономикасын көтөрсөкпү деген максаттарды коюп атат. Ата-энелер менен иштедик. Ошондой эле ошол биздин бүгүнкү максатыбыз жаңы окуу жылына бизде окулуп жаткан кесиптер боюнча окуучуларды өзүбүзгө тартуу. Ачык эшиктин алкагында окуу жай тууралуу кыскача маалымат берилип, адистиктер боюнча презентация көргөзүлдү. Ошондой эле устаттар тарабынан даярдалган көргөзмө уюштурулду. Бул иштердин бардыгын биздин ушул окуучулар жасаган иштер, бул улуттук жана каада салтыбыз өчүп кетпес үчүн ошол улуттук буюмдарды жасап өнүктүрүп келатабыз. Мынакей бардык окуучулар ушуларды жасап, өз колдору менен жасап мынакей үйрөнүп атышат. Жамангул Тойгонбаев атындагы номер 2 кесиптик лицейинде тигүүчү бөлүмүндө да студенттерге мыкты билим берип даярдашат. Учурда Кыргызстанда жеңил өнөр жайы өркүндөп, өсүп келе жаткандыгына байланыштуу. Тигүүчү болом деген балдардын саны арбыды. Бүгүнкү келген мектеп окуучуларынын арасында да бул бөлүмдү тандагандар бар. Биякта 12 кесип бар экен, окуучу. Бияктагы мага жаккан кесиптердин бири тикмечи кесиби болду. 10 айлык окуу менен. Биякта бардыгы бекер экен. Өзүм 9-ду бүтүп, ошо тикмечиге келсем деген ой менен калдым. Каракол шаарындагы Жамангул Тойгонбаев атындагы кесиптик окуу жайында бүгүнкү күндө 500дөн ашык балдар билим алып, ар кандай кесиптин ээлери болушууда. Кесиптик лицейде жалпы 12 мастер класстары, ошондой эле спорт зал, айыл чарба, суу чарба, электр мастер бөлүмдөрү орун алган. Бул бөлүмдө да студенттер ар бир приборлорду колдоруна кармап практикалык жүзүндө билим алышат. Ал эми теория сабактарын өздөрүнчө өтүшөт. Жазгүл Сатаева, Алтынбек Исаев, Мадина Абакирова, Ысыкөл маалымат кызмат үчүн.
Ысык Көл районунун Сары Ой айылындагы Нурдөөлөт ата атындагы жалпы орто билим берүү мектебинде балага болгон мээримибиз биздин келечегибиз аталышындагы семинар өткөрүлдү. Иш-чарага район аймагындагы жалпы мектептерден келген тиешелүү тармактын адистери катышышты. Анда өзгөчө ата-энелер менен балдардын ортосундагы байланышты күчөтүү, баланы тарбиялоодо ата-эненин мээрими туурасында талкуу жүрдү. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Асель Тилек кызы баяндайт. Ысык Көл районунун Сары Ой айылындагы Нурдөөлөт ата атындагы жалпы орто билим берүү мектебинде зордук зомбулуктун алдын алууга багытталган балага болгон мээримибиз биздин келечегибиз аталышындагы семинар өтүп, ага жалпы райондун 18 мектебинен келген соц педагогдор жана башка тиешелүү тармактардын адистери катышышты. Бүгүнкү семинар абдан кызыктуу, жакшы өтүп атат. Семинарга бүт катышуучулар келип, ата-энелердин бардыгы тең кызуу талкуулар жүргүзүп, тарбиялык сааттарга тегерек стол форматындагы жана ошондой эле энелер мектебине келип катышышты. Анан мен ойлойм, ушул бүгүнкү күндөгү иш-чарабыз ушул зордук зомбулукту толугу менен токтотпостон мындай токтотот деп эмете албайм, бирок ошол бүгүнкү иш-чара менен биз бир аз да болсо балдар менен, ата-энелер менен, мугалимдер менен бир салым кошобузго деген ойдомун. Ысык Көл районундагы Нурдөөлөт ата мектебиндеги зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча уюштурулган иш-чаранын жүрүшүндө тегерек стол, өз ара пикир алмашуу сабактары, энелер мектеби, аталар мектеби форматындагы аянтчалар уюштурулуп, анда өзгөчө ата-энелер менен балдардын ортосундагы байланышты күчөтүү, баланы тарбиялоодо ата-эненин мээрими туурасында талкуу жүрдү. Азыркы биздин заманда аябай абдан жеңил. Интернет аркылуу биз көптөгөн маалыматтарды сайттардан кирип билбеген нерсебиздин баарын билсек болот. Мээримдүүлүк боюнча да азыр балдар деген мээримдүүлүккө суусап турган убагы көпчүлүк ата-энелер мигрант болуп тышта жүргөндүктөн балдар деген ошо мээримдүүлүктү балдарына ата-энелер көп жерден көңүл бурулбай калган учурлар көп да. Ошону камтыган жакшынакай сабак болду. Мындан ары дагы ушундай сабактарга болуп балдардын коопсуздугун жана зордук зомбулукка кабылбаш үчүн алдын ала ушундай иш-чаралар, семинарлар өтүп атат. Бардык эле мектептерде өтүп келген. Интернетке байланган жашоо деген темада өттү. Бул жерде интернеттин жакшы, керектүү жактары да айтылды, пайдасыз, керексиз жактары да айтылды, зыяндуу жактары. Көбүнчө балдар аябай активдүү катышты, ата-энелер да жакшы катышты. Негизинен менин оюм боюнча ар бир Кыргызстандагы жаран биздин коомубузга бул интернет кирди, бардык тармактан жашообузга сүңгүп киргенден кийин биз медиа сабаттуулук деген нерсеге ээ болушубуз керек да. Кандай маалымат болбосун, ошонун керегин, керек эмесин, пайдалуусун, пайдасызын кабыл алганды үйрөнгөнгө ар бирибиз жетишибиз керек деген ойдомун. Зомбулук балдардын тагдырына балта чабат, алардын жашоосуна жана саламаттыгына терс таасир тийгизгенден тышкары зомбулук балдардын эмоционалдык абалына жана келечегине да чоң коркунуч жаратат. Бул нерселерге өз учурунда бөгөт коюлуш үчүн коомдо дайыма ата-энелер, мугалимдер, тиешелүү мекемелердин адистери тыгыз байланышта болуп, терс көрүнүштөрдү болтурбоо үчүн аракет көрүү менен жеткинчектерди зордук зомбулуктан коргоп калууга болот. Ал үчүн дал ушундай иш-чаралардын өтүүсү да маанилүү. Асель Тилек кызы, Асылбек Касенов, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Ысык Көл районунан. Тоң районундагы Алмалуу этно айылында Деги Конуш долбоорунун алкагындагы Вилаж Экспо фестивали өткөрүлдү. Фестивалдын негизги максаты айыл тургундарынын санариптик сабаттуулугун жогорулатуу болуп саналат. Иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, айыл тургундары жана долбоордун өнөктөштөрү катышышты. Аталган фестивалдын жүрүшү туурасында кабарчыбыз Мерим Усубакунованын материалы. Бүгүнкү күндө санариптештирүү боюнча бир катар эл аралык долбоорлордо иштеп, элет жериндеги тургундарга санариптештирүү боюнча маалыматтарды берүү колго алынган. Бул жолу Тоң районундагы Алмалуу этно айылында Деги Конуш долбоорунун алкагында Village Expo фестивали өткөрүлүп, ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, айыл тургундары жана долбоордун өнөктөштөрү катышты. Ушул Деги Конуш деп аталган долбоордун алкагында жүрүп жатат. Негизги биздин долбоордун негизги максаты бул санарип технологияларды айыл жергесинде жайылтуу,
ошол айыл тургундарына санарип технологияларды таратуу негизги максатыбыз болуп саналат. 2,5 жылдан бери ушул жеке конуш долбоорун Кыргызстанда 3 областта, 3 пилоттук областта алып келатабыз. Бул Ысык Көл областы, Ош жана Баткен областтарында жүргүзүп келгенбиз. Анан ушул фестивалдар биз өткөрүп жаткан ушу долбоорубуздун акыркы иш-чаралары болуп саналат. Village Expo фестивалинин максаты айыл тургундарынын санариптик сабаттуулугун жогорулатуу болуп саналат. Фестивалдын жүрүшүндө санариптик экосистеманы өнүктүрүү боюнча ишке ашкан долбоорлор тууралуу маалыматтарын беришти. Геопарк кылгыбыз келип атат, анан кантип ошону санарип менен дүйнөгө таанытабыз. Биз QR коддорду жасадык. QR коддун ичинде ошо Тескей геопаркынын сайтына түз кирет, анан ал сайттын ичинде жалпы маалымат болот Тескей геопарк боюнча. Анан биз бүгүнкү күндө 8 геологиялык мурас бар. Дүйнөлүк маанидеги ошол 36 улуттук маанидеги ошол дүйнөлүк маанидеги эмелерибиз, деги геологиялык мурастарыбыз бул дүйнөдө жок да. Аталган фестивалга Ак Суу районундагы Ак Суу органик айыл чарба кооперативинин кызматкерлери да катышып, өздөрүнүн продукцияларын элге тартуулашты. Эко-этно магазиндерге чейин чыгып келгенбиз. Азыр эми өзүбүздүн эл арасынан кардарларыбызды таап, жалаң заказдар менен иштеп калдык. Дистрибьютерлер менен иштейбиз. Биздики азырынча чакан жамаат кооператив көп тармактуу болгондуктан бир тармагыбыз ошо кайры иштетүү мөмө жемиштерди, кийинки тармагыбыз мынакей кол өнөрчүлүктү мынакей мурас катары алып кетпестен кийинки жаш муундарга калтырып кетели деген максат менен жүрөбүз ошо эл арасында. Жеке конуш долбоорунун алкагында уюштурулган 2 күндүк фестивалда тажрыйба алмашуу жана ишкердик байланыш түзүү боюнча иштер жүргүзүлдү. Мерим Субакунова, Данияр Акунов, Мадина Абакирова, Тоң районунан. Чолпон Ата шаарында жайгашкан Карамолдо Орозов атындагы Балдар искусство мектебинин мугалими Майрам Буйлашева хордун көркөм жетекчиси болуп эмгектенет. Аталган окуу жайда 13 жылдан бери үзүрлүү иштеп, ийгиликтерди жаратып келет. Бул ирет хор боюнча даярдаган концерти жогорку деңгээлде өткөрүлдү. Бул тууралуу кийинки сюжет. Чолпон Ата шаарында жайгашкан Карамолдо Орозов атындагы Балдар искусство мектеби жүздөгөн балдарды музыка дүйнөсү менен тааныштырып, бул жаатта билим берип келишет. Аталган искусство мектебинде өз ишинин чеберлерине айланган тажрыйбалуу мугалимдер эмгектенип келет. Алардын катарында аталган мектепте 13 жылдан бери иштеген, ийгиликтерди жаратып келе жаткан сольфеджио сабактарынын мугалими, хордун көркөм жетекчиси Майрам Буйлашева да бар. Искусство мектебинде учурда ар бир бөлүм окуу жылы ичиндеги жетишкендиктерин камтыган концерттерди тартуулашууда. Мектебинин сыймыктуу мугалимдеринин бири Майрам Буйлашева хор боюнча даярдаган концертинде жогорку деңгээлде уюштурган. Карамолдо Орозов атындагы Балдар музыкалык мектебинде чоң майрам болду, ыр майрамы десек болот. Биз жылдын башында план боюнча коюлган иш-чараларыбыз апрель-май айында концерттерибизди беребиз ар бир мугалим. Бүгүн мына концертибиз эң жакшы деңгээлде өттү деп ойлойм. Концерттик программада репертуарыбызда чет элдик композиторлордун, кыргыз композиторлордун, орус жана советтик композиторлордун ырлары жаңырды. Миңдеген өзүңүздөр көргөндөй, миңдеген окуучуларыбыз ырдашты. Концерт жогорку деңгээлде болду деп эсептейм. Карамолдо Орозов атындагы Балдар искусство мектебинин хору дайыма Ысык Көл жергесине келген делегациялардын, меймандардын алдында ырдашканы менен катар ар кандай сынактарга катышып алдыңкы орундарды багындырып келишет. Бул ийгиликтин баары мугалим Майрам Буйлашеванын талыкпаган эмгегинин үзүрү. Березка бала бакчасына барат.
Ал жактан Майрам Ашыракунова эжебизден музыкалык билим алып, бүгүн ушул Майрам Ашыракунованын отчеттук концертине келгенбиз. Концерт абдан сонун маанайда өтүп жатат. Майрам эжебизге чоң рахматыбызды, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз ушундай балдарыбызга ушундай терең билим берип, музыкалык жаатта балдарыбыздын ушундай маданиятына көп салым кошуп атканына ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Хорго мен 5 жылдан ашыктан барам. Майрам Ашыракунова эжеге жакшы үйрөтөт, бизге жакшы ырдайбыз, көп нерселерге, көп ийгиликтерге жетиштик, жакшы көп теле берүүлөргө катыштык, көп кароо сынактардын биринчи гран-прилерин алып келатабыз. Карамолдо Оросов атындагы балдар искусство мектебинде учурда окуу жылынын жүрүшүндө окуучулардын музыка дүйнө таануусун кеңейткен концерттер ар бир бөлүмдө өтүүдө. Окуу жылынын соңунда болсо бардык бөлүмдөрдүн гала концерти тартууланат. Жаш жеткинчектерге чыгармачылык эргүү, музыкалык таалим, тарбия берген мектепте өз кесибинен мыктылар иштеп, музыка дүйнөсүн кенен тааныткан мугалимдердин иштери мактоого татыйт. Айсел Тилек кызы, Асылбек Касенов, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Ысык көл районунан. Ыйман, адеп жана маданияттуулук адамдагы эң баалуу сапаттардан болуп саналат. Акыркы кездерде коомчулукта ажырашуулар, түшүнбөстүктөр көп катталып жатканы да ыймандын алсыздыгынан кабар берет. Ушундай көйгөйлөрдү эске алып, элдин аң сезимине улуу баалуулуктарды сиңирүү максатында Адеп Башаты диний уюмунун Ысык көл облусундагы филиалы тарабынан Каракол шаарындагы Касымалы Жантөшев атындагы облустук музыкалык драма театрында ыйман кечеси өткөрүлдү. Адамда ашказан, төш казан, баш казан жана рух казан аттуу казандар бар. Ашказан тамакка, баш казан билимге сугарылып, тилекке каршы рух казаныбыз бош бойдон калууда. Ушул сыяктуу көйгөйлөрдөн ыйманды бекемдөө аркылуу арылууга көмөк көрсөтүү максатында Адеп Башаты диний уюму Ысык көл облустук казыяты менен биргеликте ыйман кечесин өткөрүштү. Биз Бишкек шаарында да көп уюштуруп жүрдүк. Ошол жака келип ажырашып кеткен үй бүлөлөр жарашып, балдарын таштап кеткендер ошол ыйман кечесинен ыйлаган боюнча чыгып алып барып кайра үй бүлөсү менен жарашып, бала чакасын алып келгендер, ажырашалы деп аткандар ошол жерден баягы ынтымакка келип, ошол жака келип, адатта бизди сүйүндүргөн нерсе, кээ бир баягы динден кабары жок болгон адамдар келип ошол жактан таасирленип намазын баштап кеткендер дагы болуп атат. Бул дагы бир өзүнчө баягы Кудай Тааланын акыйкат жолуна чакыруу экен да. Ошондой максатта уюштурулуп келет. Белгилей кетсек, Адеп Башаты диний уюму мындай ыйман кечелерин жыл сайын өткөрүп келет. Бул жолку ыйман кечеси азайсын кемтик каталар, даңктала берсин аталар деген аталышта болуп, аталардын үй бүлөдөгү ролу, алардын кадыры туурасында болду. Элге терс көрүнүштөрдү кантип жеңсе болоорун Нарын облусунан келген чыгармачыл топ коомдогу терс көрүнүштөрдү сахналаштырып беришти. Негизги бул иш-чаранын максаты ошол келген меймандарга ошол эң биринчи ислам дининин баалуулуктарын таанытуу, ошондой эле сүйүктүү пайгамбарыбыздын бизге болгон динге болгон мээнети, бизге жеткизген баягы диндеги оорчулуктары кандай менен бизге жеткен, ошону элге таанытуу, жеткизүү, ошол мезгилде ошол пайгамбардын осуяттары негизинде бүгүнкү Кыргызстандагы жалпы эле коомчулук ичинде, анын ичинде өзгөчө жаштар арасындагы жанакындай туура эмес көрүнүштөр, туура эмес багыттар кетип аткандарды ошону баягы пайгамбардын хадистери аркылуу көрүүчүлөргө, жаштарга өзгөчө мындай айтканда чагылдырып, мындай айтканда тарбия берүү болуп эсептелет. Коомдогу көйгөйлөр бар, миң уккандан бир көргөн артык деп. Коомдогу ар кандай жакшы ийгиликтерди, ошол эле көйгөйлөрдү чагылдырып, театрлаштырылган аалымдардын сөздөрү менен, жетекчилерибиздин жашынакы каалоо тилектери менен элге бир руханий, маданий бир кеч тартуулоо максаты. Ошон үчүн Адеп Башаты Каракол жакта иштеп аткан Жанарбек мырзаларга жалпы уюштуруучулардын терең ыраазычылык билдирем, демөөрчүлөргө башчы кылып абдан жакшы бир кеч өтүп атат. Негизи чындыгында мындай ары бир ыйласа инсандар ары күлүп, ошол эле учурда руханий бир азык алуу менен мен ойлойм бүгүнкү күндө бул бир кичинекей гана, балким Караколдун, Ысык көл областынын кичинекей гана бир топ инсандарды топтоп атат. Ал эми мунун таасири мен ойлойм ар бир үй бүлөгө эгер пайдалуу боло турган болсо, бүгүнкүсү ата жөнүндө экен, атанын тарбиясы, атага болгон урматсы, буга чейинкиси эне жөнүндө болгон, үй бүлө жөнүндө болгон, ажырашуу жөнүндө болгон, мына ошондой жылда жаңыланып турат. Негизи мындай кечелер бат-баттан болуп турса, мен өзүм Москвадан келгем, Москвада Мавлид аябай жакшы өтчү.
Бул жакта Кыргызстанда биринчи жолу катышып атам. Аябай жагып атат бизге спектакльдер. Аябай сонун болуп, элдин баарын ыйлатып атат. Тарбиялык мааниси да бар, жакшынакай болуп атат. Ыраазыбыз. Ушундай кечелер бат-бат болуп турса, жаштарга да жакшы болот да, башка адамдарга да жакшы болот, ойлонот дегендей. Жакшы, Кудайга шүгүр. 3 саатка созулган кеченин акырында китеп жарманкеси болуп, анда көрүүчүлөр өздөрүнө жаккан китептерин сатып алышты. Уюштуруучулар ыйман кечелери өлкөнүн бардык аймактарында уланаарын баса белгилешти. Адил Какенов, Алтынбек Исаев, Мадина Абакирова, Каракол шаарынан. Жума күнгө алынган жаңылыктар топтомуна назар салдыңыздар. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.